Жок, конкретно МВД тарабынан Бишкек шаарынын, Ош шаарынын жүрүш жолдору боюнча жеңилдетүү кандай конкреттүү сунуштарды бересиңер? Балким бизге мыйзам алып келесиңер, эмне керек силерге? Кантип жеңилдетиш керек? Эртең менен затор. Мурда эртең менен түштө кечинде болсо, азыр кечке затор болуп атат да. Любой поворотта бир машина бир менен урушуп кетсе болду. Туруп калат. Молодой гвардия проблема. Эми мына Борбордук эки көчөдө силер туруп кубалап айдап атасыңар. А капталдан кеткен көчөлөрдө баары затор болуп турат да. Аны билип турасыңар да, бизден жакшы билесиңер да. Не кылыш керек? Азайтыш керекпи? Машина киргизбеш керекпи? Биринчиден коомдук транспортты көбөйтүш керек. Сапаттуу коомдук транспорт көбөйтүш керек. Анан күч менен эчтеке кыла албайсыңар. Сунушту бергиле, кандай кылыш керек? Давайте ойлонуп чыгып. Это проблема, катастрофа болуп атат да. Троллейбусту жооптуңар, жеңилдеп кетти, жеңилдеген жок. Калп болуп калды. Троллейбус барбы же жокпу? Баары бир ошондой эле болуп атат. Демек, ал бирөөнүн кызыкчылыгы болуп атат. Ошон үчүн урматтуу кесиптештер, ГАИ кызматкерлери, силерге каражаттарым сурашыңар болсо айткыла. Ар бирөөбүз кухняга барганда, чай ичкенде, башка бирдеме ичкенде отуруп акылдуу болобуз да. Баарыбыз тең. Мындай кылыш керек эле, тигиндей кылыш керек эле. Ошону кагазга түшүрүп, сунуштарды бергиле да. Только штрафты көбөйтөбүз. Четтен келген машиналарды киргизбейбиз деген сөзүңөрдү токтоткула. Кыргызстан бир, Борборубуз бир да. Баткенден же Исыкөлдөн келсе киргизбейбиз деген это выход эмес да. Башка жактан издеп көрүш керек. Что баарыбыз тең бир Кыргызстан, бир мамлекеттин жараныбыз да. Менде суроо деле жок, буларга каалайт элем, бир гана нерсе коопсуздук кичине начарлап баратат жылдан жылга. Мына жакында эле 5-6 киши каза болду. Ага чейин Исыкөлдө 8 киши каза болду. Бул өтө коркунучтуу болуп атат да. Бир жылда канча? 1,5 миң адам каза болуп атабы авариядан? Салыштырмалуу, орточо. Канча киши каза болот авариядан? 1,100 да? Саламатсызбы, урматтуу депутаттар, урматтуу катышуучулар. Бирөөңөр өчүрүп койгула. Бирөөңөр кнопканы өчүрүп койгула. Мен жооп берип коеюн, мүмкүн болсо мен башчынын орун басары Жакыпов Эмил. Бир жылда бизде былтыркы жылы 2023 жылы 783 адам каза тапкан. Бул 695 жолуна кырсыгынан. Быйыл. Быйыл болсо 6 айдын ичинде былтыркы жылы 300 адам каза болгон болсо, быйылкы жылы 280 адам каза болгон. Былтыр 3084 жол кырсыгы катталган, быйыл 6 айдын ичинде 3059 жол кырсыгы катталган. Анын ичинен жаракат алгандары 4464 адам жаракат алган. Азайсын, жок кылгыла, жок кылыш керек, жеткирбеш керек ага. Тарбиялаш керек, водительдер менен сүйлөш керек, жолдорду оңдош керек, ямаларды жоготуш керек. Силер ошону деле айтпайсыңарбы? Жанагы рейд кылып туруп, кайсы көчөлөрдө канча яма болуп калды? Ремонттон кийин бир жылдан кийин жаңгырайып калып атат. Кайра водниктер чукулап туруп калтырып коет. Конечно, машина качып бири-бирин сүзөт да. Уруксат болсо бул боюнча кичине мындай кыймыл катуу кылгылачы, ошо мэрди штрафовать ете бергилечи күнүгө. Вице-мэрлер менен кошо. Пешком жүрсүн. Штраф сала бергиле, депутат эмес, неприкосновенность жок. Рахмат, Исхак Содович. Кийинки сөз Сыдыков Бактыгыл Санчтı. Рахмат, Мурат Жанышбекович.